Бир тугандар, иманы барлар отурабыз ушул жерде. Кудайга шүгүр, кандай абал болбосун, Алла Таалага ушундай жүрөгүбүз байланыштуу болсун. Сенин ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, сен Алла Тааланы рахат кезинде тааны дейт. Рахат проблемаң жок учурда, тегерегиңде адамдар жүргөн учурда, чөнтөгүң акчага толгон учурда, эшикте ушунда кымбат маалуу машинени минип жүргөндө, асабиняк үйдө жашап атканда, үйдө чырылдап балдарың сени чурулдап, жакшынакай үндөр менен тосуп алып атканда, адамдар тынбай сага телефон чалып, сенин абалыңды сурап атканда, Алла Тааланы тааныгының, сен кыйынчылыкка калганда Алла Таала сени тааныйт дейт. Урматтуу бир тууган, кыйынчылыкка калганда, жок мындай учурда кутуруп жүрүп, Кудайын тааныбай жүрүп туруп кыйынчылыкка калгандачы, иман жок кафир да тааныйт. Ишенип коюңуздар бир тууган, иманы жок адамды кыйынчылыкка калганда кудайлайт, Кудайга жабышат. А бирок момундун сыпаты кандай болот? Сиз менен биз жүрөгүндө иманы бар момундарбыз. Момундун сыпаты ушундай болот экен бир туугандар. Момундун сыпаты кандай абал болбосун, Алла Таалага жакын болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жолу ушу. О Аллахым, мени көз ачып жумганчалык убакыт, ушундай убакытта нафсим менен жалгыз таштаба дейт эле. Пайгамбардын жолунда кетип атабызбы? Кандай дүйнө менен бизге бриллианттар менен, алтындар менен оролуп калган күндө дагы, үстү колубузга ай менен күндү кармап алсак дагы, бир туугандар, Аллахка иманыбыз болуп, Аллах ушуну берген да сенсиң, эртең алып коюучу да сенсиң, мени жоктон бар кылып жараткан да сенсиң, мага ден соолук берип аткан да сенсиң, бала чака берип аткан да сенсиң, тынымсыз телефонума звонок эттирип, адамдардын арасында аброй берип койгон да сенсиң, сөзүмдү өтүмдүү кылып, адамдардан үстүн кылып койгон да сенсиң деген нерсе жүрөгүбүздө жашап, Алла Таалага шүгүр менен жашай турган болсок, ниматтарды эмне сактайт? Алла берген ниматтарды шүкүр сактайт. Алла Тааланын берген ниматтарын санап жете албайбыз. Санап жете алганга ошончо байлыкты, үйгө кичине байлык жыйнасак, бир аз акчабыз болсо, алтыныбыз болсо, ага охранник коебуз. Алла берген ниматты санай албайсыңар. Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха. Эгер Алла Таала силерге берген жакшылыктарды санасаңар, санап жете албайсыңар дейт Алла Таала. Анын санагы жок дейт. Ошондой санагы жок нерсеге кимди охранник кылабыз? Шүгүр деген сезимди. Жүрөгүбүздө шүгүр, ыраазы болгон, ар бир нерсени кармап, кирпиктерибиз кыймылдап атабы, Кудайым сен бердиң. Колуң менен кармап атабы, Кудайым сен карматып атасың. Бирөө сага күлүп атабы, жакшы мамиле кылып атабы, Алла Таала ошонун жүрөгүнө сен салдың, ошо келип мага күлүп атат деген сезим менен жашаган учурда, мына ушул биздин ниматтарды сактай турган шүгүр ушу болот. Бир туугандар, шүгүрчүлүккө көбүрөөк үйлөнөлү.